Ya. Tegenen taraf meşte jak etmi mi akırsan? Tapay. Жерден көрөлбөй. Biz могул жерде эме болуп атат да. Аха. Вопрос болуп атат да. Аха. Могунун узундугу канча метр болуш керек эле? Бир деливанын. Бул негизи жалпы 480 болчу, могу жазалган 200. А эмнеге? 200 жазалды. А тягы 1 километрге жана акчага которулбай аны берген жокпуз, ая жазалган. А жалпы Кантип приемка кылдыңар анда? Мун ошо жанагы биз өзүбүз Мына 480 метр деп. Жок, 480 метр жүрөт. А мунун жасаган работасы 3 миллион болду да. 3 миллион болчу. Мына 3 миллион болду. Биз 2 миллион отор бердик да, муну берген жокпуз. Жок, ошо берген жоксуңар. Ошону жасап бүткөндөн кийин принимать этишиңер керек эле да. Ансыз кантип принимать Жок, ал кошулган жок, аны кошкон жок. Жок, мен аны түшүндүм аны. Ооба, сметадан алынып салды ал кошулбай калды. Жок, эмнеге алынып салды? Ал ошо каражат которгон жок да, берген жокпуз. Бул негизи мындай да, өздүк салымды биз буга котормокпуз, 2 миллионду мындайчы. Анан стимуляттан алмакпыз да, стимуляттан алмакпыз. Анан бул жазап жетишпей алгандыктан. Жок, отуңуз. Аха. Неме боюнча, тендер боюнча силердики могул жерде 480 метр болуш керек беле полный. А 480 метр полный бүтпөгөндө силер эмнеге приемка кылып атасыңар? Жок, 480ге бүткөн жок, бул ошондо 200 метрге эле бүтүп атат. Жок, ошо түшүндүм. Эмне 200 метрин алып атасыңар? Силер 480-ин алсаңар керек. Анда эмне тиги тендерден өткөрүп атасыңар анда? 280-ин кабыл алган жок. Себеп дегенде биз акча алган жокпуз, стимуляттан. Артан которулган жок бизге. Биз 3 миллион 800 гана работа. Немени бирөө утуп алгандан кийин тендерди. Тендер полный жасалып бүткөндөн кийин анан тендердин акчасын алат. Ооба, ошол бул толук жаза албай калды да. Значит, биз стимуляттан которткон жокпуз, жаза албай калган акча калды ал өзү менен. Жок, полный которбошуңар керек эле да. Тендер которулган жок ага. Жок, котуңуз бүт 3 миллион канча сомдун баарын которбошуңар керек эле Жок, силер. мунун жалпы кечиресиз, могу жалпы сметасычы, булар 1 километрдик мындан да ашык. Мындан да ашык. Ал тендерге бергенибиз мындан ашык. Жок, ошо тендер полный бүтмөйүнчө эмне акча берип койдуңар? Жок, ал тендер муну мен түшүндүрүп берейин сизге. Муну 3 миллион дегенчи, 3 миллион 129. Ушул могул гана бул 200 метрге, терге 300 метрге, анан тияктагы жазылган жумуш гана бүттү. А мунун жалпы тендерде 480 метр деп жазылды эле? Ооба, 480, бирок суммасы андан ашык, мындан ашык да. Мындан ашык, биз стимуляттан алмакпыз. Жазабай койгон үчүн биз стимулятка токтот дедик, аяк жаза албай калды дедик, андан алган жокпуз акчаны. Жазалган жумушка бул актив. Вообще эле башым айланып калды. Хорошо. Бул менен азыр кайра неметип чечебиз бул вопрос. Негизинен силер тендерге бергенден кийин бир количество жол берип атасыңар да. Ошол жол бүтмөйүнчө силер тендердин акчасын отура албайсыңар да. Мындай болсо да, бул стимулянтка өтүп, анан өзү салым биз чыгармакпыз да. 50-50 болупчу, 50-50 болмокпуз. Анан кийин бул 50-50 болгондо тияк стимулянт. Силер ошондо, короче, тендерге лайык келбеген жолду приемка кылып атасыңар да? Жок. Кечирсеңиз, детигил тияка акча которулган жок, тигил жумушту жасаган жок, акча которулган жок. Анын акчасын алган жок, жумушта жазалган жок. Жазалган жумуш. Жок, анан эмне тендер бересиңер анда ал жерди жасабай отурган болсо? Жок, жазалган жумушту кабыл алдык биз, жазалган гана жумушту. Муну жазалган. Жок, ошону түшүнүп атам, эмнеге кабыл алдыңар? Кайсында аяк кабыл алынган жок? Жок, сен эмнеге кабыл алдыңар биякты? Биyak бүткөндөн кийин анда эмне тендер берип атасыңар анда бүт общий площадька? Общий бергенбиз, ошон үчүн тиги кечип жазабай койгондугу үчүн анан биз аяктан эме болду да, тигил акча алган жокпуз стимулянттанчы. Сиз байке, мен айтканды сиз түшүнгүңүз келбейт. Ошо жок. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Тендерди мисалы 2 километр жолго тендер объявлять этип атасыңар. 1 километрге. 1 километр. Хорошо, 1 километрге тендер объявлять этип атасыңар. 1 километриңардын 200 метри бүтпөй атат. Туурабы? Эмнеге тендер до конца условиясы бүтпөгөн жерди силер алып атасыңар деп түшүндүрүп атам мен. Ошонун ишинен бул бүткөн гана жерин алдык, бүтпөгөн жерин. Жок, эмнеге алдыңар ошо? Жок, бүткөн жерин алган жок. Бүткөн жерди эмнеге алдыңар? Себеп дегенде булардын бүткөндөн кийин тендердин өзүнүн мыйзамдары бар да, монча күндө мая бүттүм, актив работа бериш керек. Ошого гана берди бул, ошого гана. Тиги жаза албай калган жумушка берген жокпуз акчаны. Жаза албай калган жакты кабыл алган жок, акча да берген жокпуз. Хорошо, разработка грунта дейт, перевозка. Эгер ал жаза алса, анда биз стимулянттан акча котормокпуз. Ошон үчүн акча да калды, жумуш да ушундай болду. Бул жерде укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм дейт. Канаке ошол? Тиерде көчөнүн башында, арка өткөн. Тиерде бул эки арк бар да ошол жерде. Көчөдөн бияка өткөн. Ошону көрдүңөрбү? Бар. Установка дорожных знаков дейт. На металлических стойках. Эмнеге 100 знак деп жүрөт мына? 100 знаков деп жүрөт. Бул жалпысы. Жалпысы. Хорошо. Могу көчөдө теперь алганда. Стойка металлическая, диаметр 50 мм.
10 штук деп турат. Знак приоритета размером 2 штук экен, кандай көрсөң 2 штук. Бирөөнү көрөт. Бирөө турат. А экинчи сана. Кандай? Главная дорога бенби же. Барбы же бар болуш керек? Уступи коюлган. Жок, уступин мына мен мону бирөөнү көрөм. Экинчиси ошоганда экен. Бул мындай болгондо бул санал жерге Карасаңыз коюлган. ушул эле көчөдө жок, мына биз могу неменин сметасын карап атабыз да. Улица Бирдалиеванын сметасын карап атабыз. Жок, ошол Могул көчөдө Бирдалиеванын сметасы боюнча 10 знак туруш керек экен, кана 10 знак. Канаке? Мына 10 знак туруш керек экен, мына 2 8 знак жагында турат. Жок, жалпы. Мына 2 знак. Кечиресиз, жалпы эмеспи бул? Жалпыбы дейм. Жок, эмнеге жалпы? Мына неменики турат. Жалпы эмес. Мына улица раздел 1, улица Бирдалиева деп турат мынакей. Эмнеге жалпы болмок эле? Мен сизге Бирдалиеваны эле көрсөтүп атам. Жок, азыр башкасында көрүп көрөлү да, эмне болсоңуз. Бул ошо Бирдалиевке анын деп. Мына улица Бирдалиеванын пункт 15-ында турат мына. Прайс лист, стойка металлическая, диаметром 55 мм. Ошондо 16, 17, 18, 19 пунктта мына 2ден көрсөтүлүп келатат. Көрдүңүзбү знактар? Мына 2ден көрсөтүлүп келатат дагы. Жок, болду, ошол менен бүтүп атат. Пешеходный переход экөө бар. Пешеходный переходдон эки өтөт. Кана ошолор? Пешеход деген декери жазал переход деген. Бул жол жана айтып коюн, жаза түшкөндөн кийинчи. Бул жерде азыр конкретно 9 знак кетпей жатат да. Жок, бул жалпы знак болгон, мен светаны толук эметип атам. Эсип коюңуз, ал тиякта да бизден Жок, толук знак болгондо азыр карап туруңуз. Азыр башка көчөгө өтөлү. Бул деген Бирдалиева көчөсүндө отур. Мына Мамбетжанова көчөсү. Мамбетжанова көчөсүндө азыр отдельно көрсөтүлгөн. Мына буякта знак приоритета, мына 2 штук. Знак приоритета размером мына 2 штук. Ал ар бир көчөнүкү отдельно отур. Анан сметаны түшүнбөй кантип кабыл алып атасыз? Жок, светаны түшүнүп эле технология менен коюлган. Анан кийин моолар бычыкты коюлуп калыптыр деп, ал биздин жана өзгөртүп эме да койгонбуз. Биздин көчөлөргө дагы сайдикке эмеге. Жок, конкретно мен сизге айтып атам. Мына могу Бердалиева көчөсүндө азыр 10 знак туруш керек. Сиз кабыл алдыңыз беле? Прием сиз кылдыңыз беле? Биз анан технология менен. Жетең кылсак технология. Пешеход канаке? Пешеход ошо жүзүндө жанагындай аңтарылып калат деп жакта салды. Анын негизи прием кылдыңар анда. Жок, эмесин андан гарантийный. Жок, сиз мен бир жерин түшүнбөй атасыз, айткан сөзүм. Силер Мону неге бүтпөгөн жумушту прием кылып атасыңар? Силер бүтпөгөн жумушту прием кылганыңар үчүн момунча аңтарылып могу жердин баары ушинтип жатат да. Жок, бул жаңы бүткөндө мындай аңтарылган эмес да, бул жаңы бүткөндө соң бүткөн. Технозор бар болчу. 8 знак жетпей атат мынакей. Мына караңыз, жок знак. Бул бирөө жака отурбай. Мен айткан Ал знак стопе дорога. Ал Бердалиева эмес, ал башка көчө ал. Жок, Бердалиева бул деле. Бердалиева. Хорошо. Эки знак таптык. Калган знактарды бияка технозор бир знак таптык, экинчи знак таптык. Бул мындай болгондо технозор менен макулдаштырып, бияка өтө эле көп болуп кетет экен деп анын айырмасы менен өткөрүп алышкан. Эмил Артыкбаев. Эмил беке. Кана 8 знак? 8 знак бар турат тиякта. Каерде турат? Өкмөттүн алдына койгон. Жок, силер эмне биякты неме кабыл аласыңар, знагы жок. Жок, бу жерде мындай болду да. Акчасын эмне которуп бересиңер? Бул кабыл алып бүткөндөн кийин терминдердин мыйзамында дагы жасап бүткөндөн кийин жумуш бүтчү. Жасап бүтүлбөйт атпайбы жумушуңар? Жок, бул жол жаңы бүткөндө мындай эмес болчу. Жаңы бүткөндө жакшыраак эле бүткөн. Технозор келип кабыл алган. Бул жол бүткөн эмес. Бүткөн эмес. 8 знак жок бул жолдо. 8 знакты ошо айтпайм, бу жерге өтө эле эме болуп Пешеходный неме жок жанагы, переходный канаке жок. Эме келет, подрядчикти чыкартабыз, бүт смета менен колашып такташабыз, ал эч кандай эме жок бул жерде. Сиз могу жолду принимать этип атканда, өзүңүзгө алып атканда, идеяны ачсаңыз. Бул жерде атайын биз технозор жалганабыз мынакей, мына бул жерде. Мен ал технадзор менен ал технадзор котуңуз. Карагулов деп туруп, анан ошондон кийин Технадзоруңузду котуңуз. Ал технадзор менен отдельно разговор. Технадзоруңузду котуңуз. Сиз бияктагы өкмөт башчысы да. Мен сизге конкретно суроо берем. Сиз могул
смета менен могу жолду кабыл алдыңыз. Ооба. 8 знак жок. Бир эле көчөңүздө 3 көчө азыр тиги көчөлөргө да бара алабыз. 8 знак жок болду көчөңөрдө. Жанакы айтып аткан трубаңар барбы жокпу аны далилдей албайбыз. Аны казылганбы, казылган эмеспи? Жок, мындан тышкары да могу суунун трубасы жүрөт мына сметаныңардачы. Жок, суунуку да ушул. Жок, бул отдельный сметада жүрөт. Дагы башкадан трубаңар жүрөт. Кичинекейден трубаңар жүрөт. Диаметры 50 мм. Мындай албайбы? Эгер бул папкумтаңсакчы подряд чыкыралы сметчик болгондон чогуу мен эми атайын адис болбогондон кийин жалпы жолдон Siz adis emesiz, хорошо. О, анан мен мындай үстүнтөн билем. Адис Siz- болбогондон кийин анан Siz adis emesiz, хорошо, Технодон чыкырайын. Тотуңуз. Adis эмессиз, хорошо. Могу жердин астындагыларды мен сизге жөн эле коеюн. Могу асфальт 8 сантиметр болуш керек болчу экен. Үстүндөгүсү 8 сантиметрби? Технодорго Асты канча болуш керек эле? асты грунт деп жүрөт асты. Жок, ошо канча болуш Караш керек керек эле? ал сметада канча экенин. Асты эмне калган? Асты 15 болуш керек. Жок, грунт болгондо келгенбиз. А технодор мынакей болду. Грунт төгүлдү, анан андайында турган поэтапта кетип атат. Сиз эмне карабайсыз? Биз эле карап аттык келип. Анда эмне билбейсиз андан кийин 12 сантиметр болуш керек болчу. Ошо карап аттан эми наизусть айта албай атабыз да бул жерде. Хорошо, 8 знак кана. 8 знак эмне болгону сизге айтып коеюнбу? Бул жерге койгондо Эмне кабыл аласыз анда? Жок, Сиз кабыл аласыз Жок, деп биз жатты. алдык, аны өткөрүп алдык. Биздин конторага койдук, башка жак көчөлөргө, керектүү жерлерге бөлүп койдук аны, чын эле. Жана контордун астына койдук. Сайдик бар, ага койдук. Мындай коркунучсуз жасактарга бөлүп коюп койдук аны. Сиз ошондой кылганга акыңыз барбы? Антпесе эми бул жергечи Жок, акыңыз барбы ошондой кылганга? бул жерге койгонго эме болот атпайбы? Башка жакта да коопсуздук алуу үчүн коюп койдук ошону. Сиздин акыңыз барбы ошентип? Эми Бул деген элдин акчасы. Сиз экөөбүздүн акчабыз эмес да. Биз бир жерге көрсөтүп алып турган экинчи жагы анда үйүңүздүн эшигин алдына эле коюңуз да анда. Мен түшүнбөй атам, силер кантип ушуну кабыл алдыңар? Эмнеге течер могул жердеги жол бүткөн жок аягына чейин. Акчасын которбой койдук деп атасыңар. Акчасын которгула, бүтүрүп которгула да жашантай кылып. ошо бул эми быйыл келет дагы тиякты жаза бүткөндөн кийин эгер жазайм десе анда биз анан акчасын жаза бүткөндөн кийин беребиз. Ага чейин бербейбиз акчасын. Берилбейт. Силер негизи бул жерде немеге тендерге койгондон кийин тендерщик жумуштун баарын бүтүргөндөн кийин анын акчасын бересиңер. А силер уже берип койгонсуңар. Жок, акчасы берилген С жок. вычета макул мындан тышкаркысын берип койгонсуңар. Могу жерге столбаларды алып келип турган, могу немеңерди, знактарыңарды коюп береби, коюп бербейби вопрос. Кой берет. Муну гарантия бар. Астыгы сайттерге алып Жок, коюп. ал аякада койдук. Ал бул гарантия менен келет дагы мунун азыр 1 жылга чейин дегенчи. Бул 1 жыл гарантия бар да. 1 жылга жете элек. Сиз 1 жыл гарантияңызда эле күйүп бартат. Силер мага азыр немеден айыл өкмөтүнөн немен претензияңарды көрсөтүп бергиле десем, претензияңызды да көрсөтүп албайсыз. Претензияны беребиз. Претензия бар. Кат кетиргенбиз. Аны сиз азыр задним числом жазасыңар да мен келгенден кийин. Мектепке таза сууга деген претензия толтур. Жок, ошону мен азыр задним числом жазасыңар да мен келдим да анткеничи. Жок, сиз келбей эле биз мына азыр 2 күн мурун даже акиятка макулдашып алып жана Претензияңар бар болсо могуга тиркелип жүрүш керек эле да бул эми претензияңар. материалда калып калды. Сизге сөз беребиз аны. Мен өзүм деле мына айтып коеюн, сизге сөз беребиз аны. Подрядчик келет, эмен технадзор чыкыралы, бүт баары ошо поэтапта болот. А бул жерге эмнеге 8 знак коюн дедиңер эле вообще? Муну кайсы жерине 8 знак коюн деп атасыңар? 200 метрлик жеркен кайсы жерине 8 знак койгон атасыңар муну? Ошо сметаны тактап турганын айтпайбыз сизге. Сметаны тактап туруп айтайын. Сметамы? Меңиз? Жок, берки смета бар да, тиги өзүбүздүн тендерге койгондо смета бар. Ошо менен салыштырып турган сизге эметели. Чындыгында Сиз даже могул жерден ошол 200 метрди бүтүргөндө деле наркы даже 2 знакты кошсок да, ар жактагы. Аны кошуп койсок дагы, эгер ал жерге койсоң, анда да жетпей атат. тиги специалисттерди технадзорду чыгаралды гана эмес. Жакшы түшүнүп бербейм. А то мен сизге азыр үстүктөн түшүнүп калсам, Сиз үстүнөн түшүнүп аткан жоксуз. Сиз мына жасалган көчөнүн үстүндө турат. Мен да специалист эмесмин. Мен да специалист эмесмин. Мен биринчи жол менен биринчи жолу ушундай немеге келсем, вопрос койчу. жаңы бүткөндө жанагындай жакшынакай эле бүткөн. Бүткөн. Хорошо, мен аны айтып атам. Асфальт бүткөн, туурабы? Бирок знактар жетпейт коюп. Знактар жетет. Жок, бияқта жетпейт коюп. Кепилдиги менен коюп берет. Кана. Кандай знактарда? Коюп турган болсо, мына мындай кылып коюп койсо, мына знактар турат го бул жерде. Значит, буну коёюн дегенде ой жок болчу. А могул жерде кайерине 8 знак коюп атат? Эмне ар бир эшиктин алдына үчөтүн карап коёбуз, эмне бул? Сиз муну даже баш жагына коюп койсоңузчу, үстүнкү знактычы. Мына карап туруңуз. Муну баш жагына коесуз, 1 2 болот, 3 болот, 4 болот. Наркы көчөнү кошкондон кийин да 2 знагыңар жетпей калып атат дагы. Силер могу 8 знака акчасын берип коюптурсуңар уже смета боюнча. Мына могу сенин сметаңар. Силер уже акчаны берип коюптурсуңар буларгачы. Бул акты выполнился болот.
Уже берип берсиңер да 8 знакты депчи. Ошондо А бирок ал жок по факту. мен эмени дагы атайын, кел дейин, ал Подирас өзү Бишкекте. Анда кел деп атабыз, суранып атабыз. Бишкектен келсин. Технадзор менен сизге ошо конкреттүү билдирип беребиз. Тетиги турбаңарды караңыз. Мына тетиги турбаны көрдүңүзбү? Уступий знак деген. Мына крашеный болуп турат. А могу турбаңызды караңыз. Бул эски труба окшойт, бияқта жаңы коюлган труба бар. Бул турбаңар эски труба болуп турат. Мурунда турган труба да бул. А бирок знакты жаңы коюп турсаңар. Мына датпасы труба бул. Таза жаңы койгон. Жок, трубанын эски труба бул. Бул ошо бүт эле краскаларды берем, краскаланбай калган. Сиз эмне кылып жүрөсүз? Эми дефектси келип бул 1 жылга чейин жасайт деп ошондо газ келсе баары претензиядан көрсөтөбүз, бүт алдына келип турабыз. Эгер болбосо биз алганбыз. Сиздер анча ойношуп органга берип жүрбөй эле силер могу немени акт выполненных работ кабыл албай коюп өттүңөр муну. Анткени эмне болду? Эгер кабыл шартта аларга претензия өткөн. Претензия коюштун айтасыңар да кана. Анда биз жанагы 8 знак канакей деп айтасыңар да претензия койгондо. процентинен биз төлөп калат экенбиз. Эмнеге төлөп коет? Эгер биз акчаны которуп бербесекчи. Байке, мындай да. Биринчиден тендер полностью жасалыш керек. Алдында частично жасалган тендер эмесинен биринчи жолу отам. Чынын айтсамчы. Бир. Экинчиден, эгер алар силерге акчаны которбой атат деп претензия койсо, сиз ушул жердин айыл өкмөтү сиз айтасыз да, мен 8 знагым канакей деп. Знак бар, знактар бар. Коюп берет азыр мына. Жок, ошол прием кылып атканда коюлуп туруш керек эле ошол. Сиздин акт приемкаңызда жазылып атпайбы? Менде 8 знак бар, мен коюлду, мен көзүм менен көрдүм ошол знакты. Ошон үчүн мен силерге айтып атам, момча миллион акчаны которгула, 2 миллионду, 3 миллионду. Сиз биринчиден могу асфальтты ноябрда койдуртпашыңыз керек болчу. Өзүңүз эле. Биринчиден. Экинчиден, сиз могу акт выполненных работ кабыл албашыңыз керек болчу. Сиз кантип кабыл алып атасыз? Мен мисалы, мен казарманга биринчи жолу келип атам. Мен бияка келип та көргөн эмесмин. Биринчи жолу келип атам ушул казарманга. Ошо биринчи жолу эле келип туруп эле, ушул жолго келип туруп эле, мен түшүнүп атам, мына сметаны карап туруп эле, мен дорожник эмесмин, жолду карабайм, мен түшүнүп атам да, 8 знак болуш керек экен ушул көчөдө депчи. А сиз кантип муну алдыңыз? Бул ошол бул 1 жылдык Могу мындай кыргызчылыктарыңарды койгула. гарантиясы. Жок, отуңуз. Мындай кыргызчылыктарыңарды койгула. Гарантиясын, ал гарантия деген ал кийин жумуш бүткөндөн кийин анан ошол бир неме кулап калса, бир знак кулап калса, же болбосо бир жер тешип калса, анан гарантия кирет. Сиз жасалбаган, бүтпөгөн ишти кабыл алып атасыз. Жок, бул биз кабыл алганда бул технадзор келип менден биринчи кол коюп, комиссия чыгып. Мен сизди сурап атам, мен технадзор менен анан отдельно сүйлөшөм. Мен сиз менен сүйлөшөм. Технадзор жалдаганбыз да, эми биз специалист эмеспиз да, алардын негизинде гана биз кабыл алабыз. Мен да специалист эмесмин, мен сизге айтып атам. Кантип кабыл алдыңыз деп туруп атам. Ошо биз кабыл алганда жакшы эле бүткөн беш. Кана 8 знак. Түшүп калдыбы? Кулап калдыбы? Жок, 8 знак бар, эми коюп берет, 8 знак коюп берет. Жок, анан эмне кабыл алып Алып атасың? келген, алып келип коюп койгондо эми коюп берет да, коюп берет. Азыр бул байым субактагыларына карда келген, бирок айткан. 10 жыл кандай келип жаза берем, бүтүрөм деп атат. Сиз мени түшүнбөй атасыз. Мен сизге дагы бир жолу түшүндүрүп атам. Эмнеге кабыл аласыз? Эми жумуш бүттү, анан Кана бүткөн жок болуп калбайбы жумуш? Кайра кайра берем мен, эми? технадзор менен келип кабыл алды да. Бүтүрүп берет эми, гарантия немеси менен азыр июнь. Эмнеге кабыл алдыңыз? Бул анткени жана жумуш бүткөндөн кийин Бүткөн эмес жумуш. Жумуш бүткөндөн кийин кабыл алып. Мен сизге түшүндүрүп атам, жумуш бүткөн эмес. Берсеңиз мунун артында мына. Бул жалгыз эле мен кабыл албайм да, берде мынакей. Мен кабыл алгандардан сиздин да колуңуз жүрөт, ошон үчүн сизден сурап атам. Технадзор деме азыр издеп жүрмөк белем түшүндүрсүн. Мен сизден сурап атам, сиз эмнеге кол коесуз? Сизге эме кылайын? Подирас. Сиз эмнеге кол койдуңуз? Технадзор менен. Технадзор кол кое берсин. Сиз эмнеге койдуңуз? Ошо бүттү деп кол койгонбуз. А бүтпөйт атпайбы? Биз күн суугукта байланыштуу мындай болуп калды да, жас. А эмнеге бирөөнүн акчасын берип коесуз? Эгер бүтө элек болсо? Жок, ал 1 жылдык гарантия менен турат экен да, булчу баары жазап берет. Мен сизге дагы түшүндүрүп атам. Гарантия ал, гарантия деген сөз өзү эле ошондой. Гарантия ал. Эгер бузулуп немете турган болсо, анан кийин ошол гарантияга вступать этет. А сиз болсо жок нерсеге кол коюп берип атасыз. Бар деп туруп кол коюп берип атасыз. Ошону сурап атам мен сизден. Сиз эмнеге жок нерсени бар деп кол коюп берип атасыз могу жерде? Сиз могу жерде айтып атасыз. Могу жерге кол коюп атасыз да мынакей. Канакей сиздин колуңуз? Мынакей. Мына. Артыкбаев, Эмин.
Мына сиз могу жерге кол коюп атасыз да. Ооба. Сиз айтып атасыз, мен 8 знакты көзүм менен көрдүм деп кол коюп атасыз, моякачы. Кана 8 знак. Зактар коет, бүт баары коет. Эмне акча бересиз? Акчаны анткени жумуш бүткөндөн кийин булар дагы битумду Кытайдан алып келет экен. Баарысынан карыз кыстешти, анан кийин которуп бердик да. Биз кармаган шарттагылар бизге дагы жанагындай процент менен болуп калат экен. То есть түшүнүү менен берип атасыз да сиз акчаны. Бизге эгер претензия болуп калса, анда биз Сиз эмнеге түшүнүү менен бересиз акчаны? Ал бирөөнүн акчасы да, ал биздин акчабыз эмес да, экөөбүздүн акчабыз эмес да. Кантип распоряжаться жазып атасыз антип акчаны? Жок, ал гарантия менен коюп берет. Мен сизге дагы бир жолу түшүндүрүп атам. Гарантия ал деген могул столб турат да, могулчу. Гарантия ушул столб, ушул жерде турат деген гарантия ал. Ал бул столбту мен бияка алып келип коюп берем деген гарантия эмес. Могул столб турат, бирок эгер кулап кала турган болсо, бул знак бир нерсе болуп кала турган болсо, мен силерге гарантия оңдоп берем деп түшүндүрүп атам. Подрядчик чыгаралы эми, мен атайын спецчиктерди чыгырып туруп бүт сизге подробно алып турган неме кылып берели. Мамбетжанова көчөсү жана могу неменин көчөсү? Ал тияка жанагы мешитке барып турган. Чыгыңыз ошол жака барасыз. Так, бул бизде Мамбетжанов көчөсү. Бир знактар менен да көрөт, знактар менен. Мен ошо сизге жана айтып аткан, айтышкан сыяктуу сезилип кетти да, муну 3 миллион сомго бул жумуш 3 миллион 1 сомго жазалды болуп атпайбы? Ошону биз 2 миллион берип, 1 миллионун гана. Аны мен түшүндүм. Кармап турабыз. Азыр Миллионун кармап турабыз деди. миллионду кармап турабыз, которбойчу. Ал ошол знакты коет, могу дефектисин ошону кийин анан жазып беребиз. Значит, биз кармап турабыз да, ошо эмегечи, кепилдикке. Так, знак көрүп атпадым. Бул жерде мына могу 4 знак бар экен бuyakta. Могу жерде устройство бетонных фундаментов столбов дейт, 100 метр кубкен. Кана. 41 да турат мынакей. Устройство бетонных фундаментов столбов дейт, мына. Бул ошол жана миллиондун ичинде жаза турган. Жок, кана ошол. Сиз мен түшүнбөй атасыз, сиз Эмилбеке. Эмилбеке. Жок, жакшы эле неме атабыз. Сиз мени түшүнбөй атасыз. Карап туруңуз, мен сизге түшүндүрүп атам. Могу акт выполненных работ. Бул бүттү, мен жасадым деген түшүндүрөт. Ооба. Болду, мен жасадым. Айыл өкмөтүнө өткөрүп бердим деп атат. Келишимде да бар да, келишимде. Айыл өкмөтүнө өткөрүп бердим деп атат. Сиз айтып атасыз. Мен айыл өкмөтү ушул нерселерди кабыл алдым деп туруп, мунун акырына кол коюп берип атасыз. Кана. Ошол келишимде бар, эме уксаңыз, келишимде биз азыр муну 1 миллион кепилдикке кармап атпайбызбы? Ошо келишим жазылган. Эмилбеке, дагы бир жолу айтып атам. Сиз мен вообще башка жерге түртүп атасыз. Жок, келишимде. Дагы бир жолу түшүндүрүп атам мен сизге. Сиз могу акт выполненных работ. Бул келишим эмес. Бул акт выполненных работ. Ошол жумуш бүттү. Ушул жумушту мен кабыл алдым деп атасыз сизчи. Жок, ошондо биз муну катын алып атпайбыз. Жана сизге берген катта мына берсеңиз мына ошол жерде. Ал катты мен түшүндүм. Силер айтып атасыздар, тет жерде канча бир метр жери бүтпөй калыптыр. Ошол жерди бүтүрүп бергенден кийин беребиз деп атасыздар. Жок, ал акчасы такыр башка аныкы. Бул азыр жана биз бул жалпы жазалган факты жумушчу. 3 миллион 100ге бүтүп атпайбы? 3 миллион 200 миңге бүтүп атат. Ошону биз 2 миллион берип, 1 миллион бербей кармасак, мен башка. Негизи анда неме тендер канча суммага эле? Сумма андан ашыгыраак. Канча? Сумманы наизусть айта албайм. Азыр мен подрядчикке чалып туруп эметип берейин, тактап туруп подрядчикке чалайынчы азыр. Сумма канча эле? Эмнеге билбейсиз? Азыр. Сиз эмнеге билбейсиз ал сумманы? Тендерди объявлять эткен сизсиз да. Азыр. Шаарда бул жигит азыр бизге жоопкерчиликтен депутаттар менен келип, сен мына эме кылчы, мен громкага койдум да, бизге мына так жооп берчи, сен жанагы быйылкы жазалап турган жумушуңду, анан кийин жанагы сага биз кепилдик кылып кармап турган акчаны которбай. Эмилбеке, ал жерде мына болот эле. Ал жерде 5 миллиондук стадион болуп турабы? 1 километр жол болуп. Ал жерде ал турабы? Адам биштеген алдырын 600 метр жанабадым турабы? Алло. Отабыз. Ассаламу алейкум. Мен Эрлан Кокулов, Жогорку Кеңештин депутаты болом. Алейкум ассалам. 1 километр жол берилген тендерге 5 миллион сомдук объем болчу. Ал жерден 3 миллион болсо республикалык бюджеттен жазалмак, 2 миллион болсо местный бюджеттен каржыланмак. Анан 2 миллион каржыланды. Биз болсо жетишпей 3 миллиондук объем жазадык. Анан биз акча бере албайбыз дегенде миллион сом отказбай жазып берди силерге, туурабы? Мен албайм.
Бирок ал жерде мен жасаган жумушум 3 миллион 500 миң сомдук жумуш болуп атат. Мен 1 миллион 50 миң сом отказной жазып берип атам силерге албайм деп. Анан кийин бул жолдун мыйзамында бул кеч болуп калган үчүн кичине баягы жидкий битуммен жасалган да, бул горячий асфальт эмес, аграрный покрытие проекти боюнча. Анан кийин жидкий битум ысык кемеде көбү биригет да жакшыраакчы. Кечки үс болуп калды, кечигип калдык биз өз убактыбыздан. Ошонун эсебинен ал жакшы жабышпай калган. Бирок ал жерде деген мен 120 тонна асфальт бар, холодный асфальт. Күн жылыгандан кийин дефекттин бар. Все, хорошо, рахмат сизге Гүлжигит байка. Аны коюп коеюн Гүлжигит байка. Эмеске түшүндүрүп берейин Эмил байка. Бул Гүлжигит байка менен эч кандай суроом жок бул Гүлжигит байка. Гүлжигит байка менен өзүңөр сүйлөшөсүң. Кандай болот жана эмне болот. Менде азыр могул жерде смета бар. 5 миллионго силер тендер объявлять эткенсиңер. 5 миллион сомдук жумуш бүтүрүлсүн. Үйүндө да отасыңарбы? Ошо күн жылуу качан? Ошо күн жылыганда 5 миллиондук бүтүрүлсүн. Ошол смета менен, силер бүтүргөн смета менен мен келем. Жакка кайра. Келип туруп ошондо ар бир столбан көрсөтүп бересиң мага Эмил байка. Мына могул столба турат, монун астында мондайдан труба турат. Могул жерде мондай пешеходный знак турат депчи. Сиз айтып айтпаңыз, мен билбейм да деп. Бул деген сиздин жериңиз, сиз билишиңиз керек. Ошондо мен кичине тоштоп тактай кетели. Жанагы бер жакта 280 метрге ал каражат жок деп токтоп койгонбуз. Азыр жанагы 3 миллион сомдуктун толук көрсөтүп бүтөт ошол 3 миллион сомдук. Хорошо. 280дики акчасы жок анын. Хорошо. 3 миллион. Эмнеге 280дики акчасы жок болуп атат? Ал биз республикадан алмакпыз да. Анан алган жокпуз. Эмнеге? Ал ошо бул өзү салымына бердик буякачы. Эмнеге ошо республиканский эмне себептен? Бир себеби бар да, аны жөнүндө каржылабай койбойт дабы. Жок, булар бүткөн жок да, жолду ошон үчүн алган. Жок, ошон үчүн айтып атпайм. Бүтүрсүн. Мына жай келет деп атпайсыңарбы? Бүтүрсүн. Ошол полный 5 миллионго сметаны жагып туруп, жанагы республиканский бюджеттен 2 миллион которуш керек деп атасызбы сиз? Ошол 2 миллион которуп туруп, бул Гүлжигит байканын акчасын берип, анан ошондо мен келем бияка. Бүт турган знактар ордунда турсун, как положено, бүт баары на своих местах. Ошондо көрсөтүп бересиз мага. Мен монтип смета менен сураганда, Эмил байке канакей могул жерде бетон деп жазылып турат, бетонный неме деп турат. Ошол канакей дегенде мына могул жерде турат деп көрсөтүп бересиз мага. Хорошо? Сүйлөштүкпү? Мен азыр подвяз чыкпайын. Аны өзүңүз чечесиз. Эмил байке айыл өкмөтү сизсиз. Да, жок, сизге айтпайын дегенчи. Жок, айыл өкмөтү, Эмил байке дагы бир жолу айтып атам. Айыл өкмөтү сизсиз. Мен эмесмин. Сиз ошонун баарын бүтүрүп туруп, анан кийин мен келип туруп, анан кийин мен эл өкүлү катары, мен эл өкүлүмүн. Ошол эл өкүлү катары элдин атынан келип ушул жерди карап кетем мен. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Все, макул. Макул болду.